Москванын борбордук бөлүгүндө машыгып жаткан бул балдар Айкөл Манас спорт клубунун мүчөлөрү. 80 бала күндүзү курулушчу, ашпозчу, күзөтчү болуп иштеп, кечинде машыгуу үчүн спорт залына келет. Мында спортчулар джиу-джитсу, куралсыз өзүн коргоо, куралы жок уруш, эрежесиз мушташ боюнча машыгат. Көпчүлүгүн кыргыздар түзгөн клубда 2 кыз бар. Мында Дагестан, Чечен, Орус улутундагылар да келип машыгуудан өтөт. Эки бала 2010 жылы чемпионат мирада рукопашный бойдон 2-нчи месттен алды. Мирлан, Мерим деген балдар. Кийин Шерматов Медер деген чемпион Азия болду бой вес правило Казакстанда бара койду. Кийин Жаркынбек Байзаков дегенибиз Кубок мирада 3-нчи месттен алды боевой самбодан. Ийгиликтер жакшы эле, көптөгөн профессиональный бойлорго чыгып атышат. Айкөл Манас спорт клубу 4,5 жыл мурда ачылган. Машыктыруучу Нургазы Амираев эл аралык класстагы спорттун чебери. 6 жыл мурда Москвада белгисиз бирөөлөрдөн денесине катуу жаракат алып, мелдештерге катышпай калган. Андан кийин билген чеберчилигин балдар менен бөлүшүү, бөтөн эл бөтөн жерде жаман жолдон алыс болуу максаты менен клубду ачкан. Бул жерде бардыгы жумуш менен иштешет, оор жумуштар менен, өзүңөр билесиздер. Оор жумуштан келгенден еще тренировка кылгандан булар лишний ашыкча аяк-баякка басканда күчү калбагат. Буларды постоянно, если өзүң көргөзө турмаса, өзүң уровениңдеги соревнованияда чыгып өзүң көргөз депчи. Машыгуу жайы негизинен кыргыздар үчүн. Түрдүү мелдештерге катышып, алдыңкы орунга жеткен жигиттер мында акысыз машыгуудан өтөт. Жаңы келгендер айына 2000 рубльдан төлөйт. Акча төлөбөш үчүн жаңыдан келгендер мелдештерге катышып, алдыңкы орунга жетүүгө аракет кылышат. Бул ар бир спортсмендин мындай чыгарган мечтасы UFC'ге чыгыш, пояс алыш демекчи. Ошого аракет кылабыз. Бар жок болгон күчүм ошого аракет кылып берип аткам азыр. Патриоттук сезимдер бар жогубуз бар, ошондуктан Кыргызстанга өзү салмагыбызга эме кылып кошуп дегендей жардам бергибиз келет. Ошол бизге ишениңиздер. Биз эч качан силерди уят кылбайбыз. Өзүбүздү защищать этип, ушул жерде арнабызда Кыргызстандын флагын көтөрүп, кыргыз элинин рухун көтөрүп, элге кызмат этишет дейм. Ийгиликтер Кудайга шүгүр жеңдик. Шу чемпионат республикалар болду. Алардан 2-3 орун алдык. Чемпионат Россия болду, андан 1 орун алдым. Кайдин боюнча 1 орун алдым. Бай бес правил боюнча чемпионат Москвада 1 орун алгам. Эркек балдар менен бирдей машыккан Каныкей азыр мектеп окуучусу. Чоң спортчу болуу анын бала чактагы кыялдарынын бири болгонун айтат. Анын жарым жылдай мындагы машыгуусу үзүрүн берип, аз убакытта ийгиликке жетип, бирман боксу боюнча Москва чемпиону болду. Мында кааласа жакында кичине формага келип, анын соревнованияга чыгып, будущий карьерага турганыбыз бар. Спорт менен машыккан балдардын баары дени сак жашоо образын түзүү, анан албетте Кыргызстандын желегин желбиретүү башкы максат экенин айтат. Урулай Пусурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал, Москва.